мен кесиптешим айтып кеткендей мен да айтайын дедим эле. 2020 жыл бул биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович менен аймак региондорду өнүктүрүү жылы, санарепти өнүктүрүү, өздөштүрүү жылы, ошол эле убакта жаш өспүрүм балдардын жылы деп жарыяланган. Ушул мааниде мен дагы бир кайрылуулорду кылып коеюн дедим эле өкмөткө. Мага Алмаз Акунжанович Ташкөмүрдөн кайрылуу келип атат. Ошол эле былтыр 2019 жылы мен көтөрдүм эле. Байчишекей балдар бакчасы боюнчачы 1984 жылы курулган 140 орундук бала бакчада азыр 200дөн көп наристе барып атат да. Анан тилекке каршы ал курулган бала бакчада андай мындай техникалык, строительдик кемчиликтер болгондуктан азыр абдан эле начарлап, ошо 200гө жакын бара жаткан наристенин мындай ден соолугуна коркунуч түздүрөт да. Ошо мен кайрылдым эле, Алмаз Акунжанович, ошо Байчечекей бала бакча боюнча. Бирок тилекке каршы мына азыр 2020 жыл башталып атат. Ошол эле Жалал Абадтын УКС менен сүйлөштүм, ар жак менен сүйлөшсөм, Минобразование менен да сүйлөштүм. Эч мындай натыйжасы жок да. Ошону дагы сизден бир суранам, киргизип койсоңуз, ушу 2020 жылга. Экинчи маселе болсо бул баягы эле Ташкөмүрдө мен айтып кеткем 14 орто мектеби бар. Аякта бир 9000ге жакын окуучулар окуйт. Ошонун 3-чү орто мектепте, 12-чи, 14-чү орто мектептердин спорт залы жок да. Сиз Алмаз Акунжанович Ташкөмүрдө абдан жакшы билесиз, көп жол болгонсуз ал жерде, билесиз, кышында, күзүндө, эрте жазда кандай шамал болорунчу. Өзү эгер мектептин программасы боюнча биздин окуучуларга жанагындай дени сак өлкө, өнүгүп аткан өлкө деген мындай чоң урандарыбыз бар. Эгер ошо спорт менен, дене тарбия менен машыкканга шарт түзө албасак, Алмаз Акунжанович, бул абдан бүгүнкү күнгө өкүнүчтүү болуп атат да. Мына бүгүн дагы мына азыр кыш болуп атат. Балдардын ата-энелери, окуучулар өздөрү, мугалимдер бүт мага чыгып атат да, агай, айтып койсоңуз, мына азыр ошол дене тарбия жана спорт сабактарын вообще өткөрбөй көчөдө эле жүрөбүз депчи. Рахмат.